Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз адабий окуудан швед элинин жомогу акылдуу дыйкан деген жомокту окуйбуз. Балдар, бүгүн биз дүйнө элдеринин балдар үчүн арналган чыгармаларына кайрылабыз. Сабактын максаты: биринчи, акылдуу дыйкан жомогун окуп түшүнөбүз. Экинчи, түшүнүктүү шаар окууга жана ирети менен айтып берүүгө көнүгөбүз. Үчүнчүсү, бирин бири сыйлоого, убадага бек турууга үйрөнөбүз балдар. Азыр балдар, жагымдуу маанай. Жомок убагы. Сабакка көңүл бурабыз. Сүрөттөр боюнча божомолдоп ой жүгүртөбүз. Балдар, бүгүнкү биздин окуй турган жомогубузда кандай окуя болот деп ойлойсуңар? Эмне үчүн ал акылдуу дыйкан деп аталат? Кана эмесе, бир аз өз алдыбызча элестетип көрөлү. Балдар, биз ушул тема боюнча макалдарды окуп көрөлү. Алтын сарайдан табылбаган акыл жаман алачыктан табылыптыр. Адамдын акылманы алысты көрөт. Адамдын өзүнө баа бербе, акылына баа бер. Адамдын тизгини акыл. Көрдүңөр балдар, жалаң акыл жөнүндө макалдар болуп жатат. Эми балдар, жомокко көңүл буралы. Бир жолу король аң улоого чыгып, талаада аштык эгип жүргөн дыйканды көрүп калат. Күндүк тапкан акчаң канча? Деп сурады андан. 4 теңге, деди дыйкан. Кош, 4 теңгени кантип сарптайсың? Бирин ичкен ашыма кетирем, экинчисин катып коем, үчүнчүсүн кайра кайтарып берем, төртүнчүсүн ыргытып жиберем. Жообуң мага түшүнүксүз, деп таң калды король. Эмне деген сөз? Ичкен ашыма, катып коем, кайра кайтарам, ыргытып жиберем. Түшүнүктүү эле нерсе, деп жооп кайтарды дыйкан. 1 теңгени өз тамагыма сарптайм. Экинчисин мен карганда багаар көрөр балдарыма чыгымдайм. Үчүнчүсүн мени багып чоңойткон ата-энеме берем. 4-түнчүсүн бузо жеткен илэнди, жалкоо, ажаан аялыма керектейм. Бул теңгени коромжу пул деп эсептейм. Ыргытып жибергеним ошо да. Карагылачы балдар, бул жерден эмнени түшүндүңөр? Дыйкан өзүнүн 4 теңгесин кандай коротот экен? Акылдуу дыйкандын табышмактантып айтканы жактыбы? Келгиле андан ары уланталы. Эми түшүндүм, деп кубанды король. Бирок сенден өтүнөрүм, менин жүзүмдү 100 жолу көрмөйүнчө бул табышмактуу кебиңди жан кишиге айтпа. Дыйкан ага макулдоон берди. Король сүйүнгөн бойдон ак сарайына жол тартты. Келери менен вазирлерди чогултуп, мен айта турган сырдуу кептин жандырмагын кимиңер табасыңар? Бир дыйкан күнүгө 4 теңге табат дейли. Бирин өзү жейт, экинчисин катып коет, үчүнчүсүн кайра кайтарат, төртүнчүсүн таштап салат. Бул эмне деген табышмак? Вазирлери баштарын тырмап туруп калышты. Бирок бир митам вазири королдун кечээ аң оолоодон келатып, дыйканга жолугуп, кыйлага аңгемелешкенин эсине түшүрдү. Мандем ошондо болбосун, деп ойлоду да жолго чыкты. Дыйканды тапты, бирок ал вазирге эч сыр айтпай койду. Королдун жүзүн 100 жолу көрмөйүнчө жандырмагын айтпаска убада бергендигин эскертти.
Кана балдар, бул жерден эмнени түшүндүңөр? Дыйкан берген убадасына турат деп ойлойсуңарбы? Эмне үчүн король ал табышмакты өзүнүн вазирлерине тапкыла деп айтты? Таппасаң сыйпалап кал, деп кудуңдады айлакер вазир. Анын капчыгынан 100 күмүш тыйынды алып чыкты да дыйканга сунду. Ар бир тыйынга королдун бак жайган сүрөтү түшүрүлүптүр. Тыйындарды бири-биринен карап чыкты да дыйкан өзү айткан табышмак сөздүн жандырмагын баяндап берди. Кубанычы койнуна батпаган вазир корольго келип, улуу урматтуу төрөм, табышмагыңызды таптым, деди да айтып берди. Буга сенин акылың жетмек эмес, дыйкандан уккан окшойсуң, деди ачууланып, акыры дыйканды сарайга алдыртты. Убададан таңганың жүзү каралык, король дыйканды жекирди. Таңганым жок, урматтуу төрө, деп жай баяндады ал. Өзүңүз айткандай жүзүңүздү 100 жолу көрдүм, андан соң айтпаска аргам калбады. Дыйканын колундагы өзүнүн сүрөтү чөгөрүлгөн 100 тыйынды көргөн соң король башын мыкчып отуруп калды. Вазирдин ойлоп тапкан акылын туура деп ойлойсуңар балдар? Эмне үчүн дыйкан убадасына турган жок? Силер өзүңөр дагы ушундай табышмактарды ойлоп таба аласыңарбы? Азыр балдар, бир аз эс алып алалы. Физминутка. Жалгыз чыксаң жол узун, жалгыз чыксаң жол узун, дос менен жол кыска. Достор барда кол узун, достор барда кол узун, дос жокто кол кыска. Актабым мага эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жаныңда достор бар кезде. Актабым мага эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жаныңда достор бар кезде. Балдар, дептерибизди алып, сөздүк ишин жазабыз. Король, падыша, хан, жүзү каралык, акмакчылык, митам, куу деген сөздөрдү дептерге жазгыла. Андан тышкары балдар, көнүгүүлөрдү иштейбиз. Азыр китептен король, дыйкан, вазир деген сөздөрдү карап, эсептеп чыккыла. Бул сөздөр ушул текстте канча жолудан кезигет экен? Мен туура жаздымбы же туура эмес жаздымбы? Андан кийинки көнүгүүлөр ооба жана жок. Король дыйканга токойдон жолукту. Бул ооба же жок дегенди чийесиңер. Король дыйкандын сөзүнө таң калдыбы? Дыйкан корольдун айтканын аткарды. Вазирдин кылганы туурабы? Король вазирдин тапканына ишенди. Эми балдар, диаграмманы түзөбүз. Бул жерден А каарманы дыйкан деп жазабыз, Б каарман бул король. Аларды мүнөздөп жазып чыгабыз дагы, мына ошолордон окшоштуктарын табабыз. Кана, өзүбүз аткарып көрөлүчү. Балдар, азыр үй тапшырмасы. Мындай үй тапшырманы дайыма аткарып жүрөбүз. Чыгарманын картасы. Чыгарманын айлампасына өзүңөр каалагандай чыгарманы жазып чыксаңар болот. Ал эми чыгарманын картасында эң биринчи аталышын жазабыз чыгарманын. Акылдуу дыйкан деп. Андан кийин убактысын, окуянын болгон жери, кайсы жерде болуп жатат окуя? Ал жерде катышкан башкы каармандар кимдер экен? Окуянын башы, ортосу жана аягы.
Балдар, бүгүнкү жомок силерге жактыбы? Жомокту окуп, бөбөктөрүңөргө айтып бергиле. Дагы ушундай сыяктуу кандай жомокторду билесиңер? Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.